Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса, бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген онтоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Москвадан кароосуз калган 4 ымыркай Кыргызстанга алып келинди. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Москвадан ата-энесинин камкордугусуз калган 2 айдан 10 айга чейинки 4 ымыркайды мекенине алып келди. Бул тууралуу бүгүн 7-июлда аталган министрликтен билдиришти. Маалыматка ылайык, балдардын кайтарылышы Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин консулдук бөлүмү жана саламаттык сактоо министрлигинин жардамы менен уюштурулду. Министрлик балдарды биологиялык үй-бүлөлөр менен бириктирүү жана баланын абалын, анын ичинде социалдык, медициналык, психологиялык жана укуктук колдоо маселелерин комплекстүү баалоо боюнча иштерди жүргүзөт деп айтылат маалыматта. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Лейлек райондук УКМКнын жаңы имаратынын спорт залында машыкты. Видеодо президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү Абдикарим Алимбаев менен бирге машыгып жатканын көрүүгө болот. Анда УКМК жетекчиси эң алгач бир канча жолу консель көтөрүп, грушаны уруп, соңунда Алимбаев менен биргеликте стол теннисин ойногон. Эске салсак, кечээ 6-июлда УКМКнын Баткен облусундагы Лейлек райондук бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылыш аземи болгон. Анда Камчыбек Ташиев катышып, атайын кызматтын жаңы имаратын пайдаланууга тапшырган. Булак Супер KG. Кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо. Тараптар өз сунуштарын айтышты. Жетишилген макулдашууга ылайык 1-июлдан 6-июлга чейин Тажикстандын Сооди облустун Бустун шаарында Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын укуктук маселелери боюнча топографиялык жумушчу топторунун жолугушуусу болуп өттү. Бул тууралуу министрлер кабинетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, бул жолугушууда тараптар талкууну улантып калган тилкелерди Кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара сызыгынын өтөөсүн сыпаттоо боюнча сунуштар менен алмашышты. Кийинки жолугушуу Кыргызстанда өтө турганы маалым болду. Вашингтондо НАТОго каршы митинг өтөдү. Акцияда Израилге курал-жарак берүүнү токтотуу чакырыктары да айтылып жатат. НАТОнун саммитин утурлай Вашингтондо наразычылык акция өтүп жатат. Ага катышкандар альянсты жоюп, дүйнөнүн булуң бурчундагы AQShnын аскердик базаларын жабууга чакырышууда. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Маалыматка ылайык, НАТОнун саммити 9-11 июлда Вашингтондо өтөт. Митингчилердин плакаттарында НАТОго каршы тургула, укук жана боштондук үчүн элдик күрөштү колдогула, AQShnын империализмин токтоткула жана НАТО колдогон согуш токтотулсун, AQShnын базалары жабылсын, Африкадан, Азиядан жана Латын Америкасынан америкалык аскерлер чыгарылсын деген урандар жазылган. Жыйынга бир катар штаттардын жарандык активисттери катышууда. Митингчилер Израилге курал-жарак берүүнү токтотууга да чакырып жатышат. Палестин-Израиль чатагынын жаңы раундунан кийин AQShда кеңири масштабтуу наразычылык акциялары үзгүлтүксүз өтүп, басымдуу көпчүлүгү Палестинаны жана Газа тилкесинде ок атууну токтотууну колдоду. Кытайдын чыгышындагы торнадодан каза болгондордун саны 5ке жетти. Шандун провинциясынын Хэнцзэ шаарында торнадо болуп 5 киши каза болду. Бул тууралуу Кытай басылмалары билдиришти. Аталган шаардын өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы 5-июлда Хатси шаарына караштуу Дунмен жана Жуанчэн уездеринде торнадо болуп, 88 адам ар кандай жаракаттарды алып, алардын 5-өө каза болгондугун маалымдашкан. Алдын ала маалыматтар боюнча бороондун кесепетинен жалпысынан 2820 имарат жана 48 электр чубалгылары жабыркаган. Мындан тышкары кырсыктан 4060 гектарга жакын айыл чарба жери жабыркаган. Оңдоо иштеринен кийин транспорттук байланыштар, суу жана электр энергиясы калыбына келтирилген.
Учурда жергиликтүү издөө куткаруу кызматынын кызматкерлери жабыркагандарды эвакуациялоо жана жайгаштыруу иштерин жүргүзүп, адистер келтирилген чыгымды комплекстүү тактоодо. Эске салсак, буга чейин 5-июлда Кытайдын чыгышындагы Шандун провинциясындагы Дунмин уездинде болгон торнадода бир адам каза болуп, 79 жарадар болгону кабарланган. Булак Супер KG.